Жалпы көрүүгө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, бүгүн кезектеги маегибизди жарык көргөн турат. Буюрса, жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Бүгүн актер Кубаныч Курманбеков менен маектешкен турат көрдүк. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Биз баштадык. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Денсаулык жакшы. Көргөнгө кубанычтамын. Мен дагы. Таанышканыма кубанычтамын. Мен дагы кубанычтамын. Менин атым Кубаныч да. Менин атым Эмир. Бүгүн мондай ой болду керек экен силерде. Бул бала тажабаган неме экен го деп, Неге? Жарым жылдан бери чала берип жаза берип да. Бирок жарым жылдан да көп, Жарым жыл болду. Жарым жыл болду, жазышып, мынакей кылабыз, мынакей кылабыз деп. Эми убакыт ушундай болуп калды. Ушу буйруган күнү турбайбы? Бүгүн буйруптур. Эмне менен элек болотсуңар? Каякта жүрөсүңөр? Мен интервью бере албай аткан жүргөн себеби эме? Акыркы убактарда ошол кадимки эле баарыбыздыкындай эле бытовой жашоодо эле жүрүп эле ар кайсы жумуштарды кылып, ошентип бошолуп бере албай жүрдүм. Анан ошо мен да окуп ушу дайыма эле сени эстеп турчумун. Ишак айттым эле берем бир күнү деп, качан деп анан. Ошо бүгүн бышып калыптыр. Ошого жакшылап даярданып башым жууп келдим да. Жакшылап даярдангандагы, Бүгүн буюрса баягы көрүүчүлөр үчүн Кубанычтын бир эле чыгармачылык тарапта эмес, жашоодогу бир мындай өзүнүн позициясын дагы бир орду тууралуу дагы бир ачып бергенге аракет кылды. Чыгармачылык жөнүндө, үй бүлөңөр жөнүндө буга чейинки мисалы интернет бактарында маектер бар да. Бирок бар. Бирок көптөн бери жок. Көптөн бери интервью, аябай көптөн бери интервьюга чакырышканда ушундай суроолорду бергенде көп жооп бербейм. Эмне эле бара албай өзүм эле негизи ошо мындай көп не деп койчу эле, кызыктуу маектешкенге киришип таппай жүргөм да. Анан силердин эмеңерди көрүп, интервьюңарды көрүп, достордун интервьюларын көрүп анан кызыктуу болду да, что бул жак силерде кичине мындай кенен чоңорураак экен. Ошо эмнегедир ошо сен тажабай жазган үчүн да көңүлдөн бергим келип анан ошо берейин деп атам ошо. Чоң рахмат, биз чынында кубанычтабыз. Салам алейкум. Эй, Ооба. иголканы көрдүңбү, симка чыгарып? Жок, бияка айтып атам. Номерди ооба. Жок, бияка айтып атат. Жигиттер эмне эле отасыңар ызы чопой? Бирөөң эки телефон көтөрөсүң, бирөөсүнө жетишип, бирөөсүнө жооп бересиң, экинчисине жооп бере албайсың. Сен болсо сим картаны чыгарып албай жүрөсүң. Эмне отасыңар? Келсеңер, мен силерге сонун нерсе көрсөтөм. Кана. Жигиттер, бул Есим. Эмне есим? Есим. Мой барбы? Ооба, сендечи? Келсеңер да. Мой О тиркемесин ачыңыз, экрандын төмөн жагынан О абоненти болуу дегенди тандаңыз. Баштоо баскычын басыңыз. Тандап алган номер жана тарифтер боюнча көрсөтүү шарттарына ылайык персонификациялоо процедурасынан өтүңүз. Есимди активдештирүү үчүн уникалдуу QR кодду алыңыз. Мына үйдөн чыкпай эле Есимди кошуп алса болот. Сим картаны чыгарып бара албайсың, сен эки телефон көтөрүп бара албайсың. Эң башкысы мунун бардыгы акысыз. Сонун турбайбы анда? Мен анда о мобилдик операторго чалып эле рахматымды айтып коеюн. Бул жаңылыгың жакты мага. Андан көрө мен экинчи телефонду сатайын. Ордуна шаурма жебейлүү кандай дейсиз? Ошентип эле. Кеттик. Достор, Есим ыңгайлуу, заманбап, ошол эле учурда коопсуз. Колдонуңуз. Кубаныч Курманбековдон ким азыркы учурда? Азыркы учурдабы? Ким? Өзүңөр кандай баа бересиңер? Кубаныч Курманбеков азыр деген эгер мектептен кетип калбай дагы эле окуп жүрө берсе 26 класс болмок дегендей. Азыр мен 32 жаштамын. 3 баланын атасымын. 2 уулум, 1 кызым бар. Ошол го дейм. Мен жетишкендиги анан жумуш, анан баягы эме чыгармачылык жактан болсо, мен өзүм негизи эме дегенге мындай ошол сөз аябай жагат да, жигитке 70 разыр кылат дейт го. Ошону көп уккам кичинекей кезде дагы, ошол жөнүндө дагы бирдемелерди окуп, ошол жөнүндө мектептен да ошол макалды айтып эле ушундай нерсе болчумун. Ушул нерсе симкага окшойт. Мен көп нерсеге колуман эмне келсе ошолорду кылып үйрөнүп алганга аракет кылып жүрөм. Ошон үчүн мен режиссер дагымын. Режиссер, кинорежиссер, сценарист. Өзүңөр билгендей тамашадан баштаганбыз. Анан акыркы учурда бул кыргыз стендап деп жаңы жанрды кыргызчалап киргизип көрүп, ошонун үстүндө көбүрөөк иштеп атабыз.
ошол ырдапта көргөнбүз. ооба Ырдап бир канча миллиондор чогултуп көргөнсүңөр биздин ырыбыз ошо биз просмотрга, рекламага деп арнап жазган болчубуз. Ошон үчүн Кыргызстанда азыр эң көп просмотр биздики болуш керек. 53 миллион просмотр. Дыкындыш. Дыкындыш 53. ай Бизге ошол кезде аябай эме кызыктуу болгон да. Просмотр көп алуу дегенчи. Ошон үчүн эң давайте эң прикольный сөздөрдү, эң эмелерди деп баарын бириктирип жазып, ошол биздин өзүбүздүн жетишкендигибиз ырчылык жактан. Жетишкендигибиз. Бирок аябай талкууланган, ошол кезде. Эмне болгонур? Эмнеге мынтип чыгарышты? Мааниси жок деген сыяктуу. Мааниси жок деп ошентип чыгарышты, бирок биздин возрастта 90-жылы төрөлгөн балдарга ошол сөздөр эме экен да. Жакын экен да. Баары ностальгия болуп, эстеп, ошол сөздөрдү эстеп, ушундай уккам деп. Мындай жаман комментарий болгон эмес. Андан кийин дагы ошо 2 жыр жазып чыгарганбыз. Анан баягы Кыргызстанда группа катары, музыкальный группа катары өнүгүү кичине чынын айтканда айтпаш керек да, чынын эле туурабы да. Кичине кыйыныраак экен да. Баягы монетизация кылуу, акчасын эмесин акысын чыгаруучу. Ошон үчүн дагы мындай группанын чачырап кетиши дагы ошол да себебичи. Ай 92 AB 92 Агоргой Boys деп ушинтип болот. Өзүңөр деле карап көрсөңөр, мындай Кыргызстанда группа болуп ырдагандар аз го. Дел калган жок азыр. Жок да. Анткени мисалы үчүн тойго жалгыз барып ырдап көп акча таап алган жакшы, чем төртөө барып ошол акчаны төрткө бөлгөнгө деген сыяктуу дагы тема эң биринчи эле. Анткени көрсө ырчылыкта эң көп доход тойдон экен да. Ошол да. Ошондон улам окшойт. А концертти чисто имиджге эмеге берет окшойт. Мага монун нерсе кызык болуп атат да. Мындай бир нерсени башташ, ошол учурдагы амбиция, ошол учурда мисалы эми силердин сфераңарды карап келгенде тамаша жазыш керек, чогулалы балдар, чогулалы, тигини кылалы, муну кылалы, курсаңар ачпы, токпу, эми ал менен эле эсептешпейт да, бирок силер юмор тартылып атасыңар да. Мага ошол учурдагы амбиция кызык да. Жаңы чыгып аткан кезде. Жаңы чыгып аткан кезде мен 10 классты бүткөн кезде тамашага киргенбиз. 11 класс жаңы башталып аткан кезде. Анан тамаша ойноп, алдыда Эрмек байке, Арслан байкелер бизди үйрөтүшүп, кызыктырып. Негизи эле ушундай возраст болот го, бир 18 жаштан примерно бир 24-25 жашка чейин мындай. Даже 24-25 эмес, бир 23-24 жашка чейин акча деле, бирдекени ойлоп өткөнсүң, баягы эме экен да. Ушу бирдеме кыйратсам деген сыяктуучу. Ошол кезде баары ошондой бир нерсени ойлогон, бир нерсени максаттагандар. Биздин целибиз ОРТга, Масликовдун алдына высший лигага чыгабыз деген амбициябыз бар болчу. Ошол жака барып чемпион болобуз деле. Күн сайын жолуп эле, күн сайын даярданып эле. Ошентип анан Алматаны утуп, Астананы утуп, Сочиге барып, высший лигага барган жокпуз, бирок премьер лигага чейин барып келдик. Кандай экен? Ошондо мисалы, деген сыяктуу бир мындай максатыңарга жеткен сыяктуу болуп. Эме экен да. Эмне деп койчу эле. Бирдекеге жетсең, нар жактан дагы кырышы, бир тоого чыксаң, наркы тоого кырышы көрүнөт, ошондой сыяктуу да, чыгып көрүнүп кете берет экен да. Сочиге чейин бардык. Ошол күндөр биздин эмебиз да. Алтын жаштык деп коебу. Золотое время дегендечи. Бардык бүт 21 бала күн сайын жолукчубуз. Күн сайын жолуп. Ошондо ойлочубуз, күн сайын өмүр бою бирге жүрө берет ошойбуз депчи. Сборный тамашачы. Ошо даярданып барып келдик. Ал эстесең аябай узун да ал да. Сочиге барган, эң мындай эсте калган ошо Сочи. Сочиге барган. Мисалы үчүн биз барган жылы, биринчи жылы барганда элестетип эле 498 команда келген. СНГ боюнчачы. 498 команда арасында 2 команда Кыргызстандан. Сборный тамашабы? Сборный тамашабы, анан Акапиан КВН Кыргызстана деген. 498 команда примерно 5 күндөй, биринчи 5 күн болчу, 4 күн болчу эле, эртең мененки саат 9-дан кечки 8-ге чейин тынбай КВН болот. Тынбай чыгат. Биз 98-нчи болуп чыкканбыз, 2-3-үчү күнү. Кечке даярданып, кайра даярданып. Убактысы келип 4 минут берет, 4 минуттан кийин будильник шыңгырайт.
эгер сен тамашаларың жаман болсо 4 мүнөттөн ашып бараткан болсоң редакторлор отурат да, алар все рахмат деп микрофонго сүйлөп салат дагы кетирип салат да. А эгер жагып принципе дальше кое берсеңер болот десе унчукпайт. Будильник шыңырабайт. Биздикин эчтеке кылышкан эмес, будильник шыңыраган, бирок баарын эле шыңырайт 4 мүнөттөн. Шыңырагандан кийин кетке деп айтып салат да микрофонгочу. Жакпай калсачы. А жагып калса унчукпай берет. А биздики жакмак турсун өлө прям залды жыртып алганбыз. Каймактар чогулуп атсаңар, ошол кезде. Биз аякка барганга чейин 4 жыл быштык да. Болгон материалдарыбызды орусча которуп, бүт барын кылып, Астанадан чемпион болуп аяктан ошонун баарын койгондо шундай жарганбыз залды реально эле да. Элдер кол чабып, КВНчтердин арасында эме бар да, паровоз дегенчи. Баары чогуш, бир темпте шах деп кол чабышат да. Ошону паровоз деп койгон. Биринин атынан бири. Элдин баары чогулуп, залда мисалы үчүн 800 киши болсо, 800 киши мындай бир темп мененчи баары шах деп аягына тук деп кетет да. Ошентип ошондой кылышат да командаларчы. Биз чыкканда биздин эмебизге буттары менен кошо тепкилешип, короче, зал дүңгүрөп, короче, өзүнчө эме болгондой. Анан биз ошо КВНдин тарыхында Сочиге барып туруп сразу премьер лигага өткөн команда болгонбуз да. Негизи Сочиге баргандан кийин башка лигага барышып, анан премьер лигага өтүшөт да. Биз ошентип мындай бир чоң бир 2 жылдык аралыкты бир эле аттап кеткенбиз да. Бирок киреше жок да? Же бар беле? Жок, андай биз даже киреше деген ойлончу эмеспиз да. Биз азыр ойлонуп көрсөм, мен мисалы үчүн азыр биз кино тартып, мондай элдерди, балдарды чогултуп, иштетип көрөт атабыз да. Биз ал кезде андай ойлончу эмес да. Азыр мен азыр ойлонуп көрсөм, ошо Эримбек байке, Арслан байкелерибиз кыйын экен да. Ошончо баланы ошол жака самолет менен алып барып, гостиницага жашатып, ошо жактарга эметип, ошолорго каражат тапчы. Каражат табыш эле кыйын го ушундай нерселерге. Биз ошо ойлончу эмеспиз. Бардык уступайт эттик. Анан ошо кийин келип, ушинтип кино тартып көрүп, анан өзүбүз монтип ушундай бирдекелерди кылып көргөндөн кийин мен ошондой түшүндүм да. Кино тарткандан кийин түшүндүм да, көрсө бул команданы алып жүрүш кыйын турбайбы депчи. Бизде болбосо канча Астанага канча алып барып келишти, эмеге алып барып келишти. Бизде мындай акча табуу деген максат жок болчу. Биздин целибиз только Масликовго барсак эле болду, ошол жака чыгып чемпион болсоң, анан дальше биз болду. Анткени ал кезде деген КВНчтер азыркыга чейин эле Россияда деле КВНчтер номер 1 го. Ал кезде деле ошол ошондой болчу да. Биз аякка чыгып алсак болду бизге деле деп. Мисалы ойлонуп көрдүңөр беле? КВН мисалы азыр деле Россияда актуальный далчы. Дагы деле көрүүчүсүн жоготуп элек. Эмне болгондо тамаша мисалы көрүүчүсүн жоготпойт эле? Жок, азыр КВН эме? КВН көрүүчүсү жоголгон негизи. Аябай элеби? Аябай эле болбосо деле бир топ эле деп. Азыр көрбөй элебиз го. Мен деле көрбөй элем, сен деле көрбөйсүңөр деген. Мунукундай эмес да негедир. Менин оюмча ушул тамаша КВН сыяктуулардын жоголушуна менин оюмча ушул эме күнөөлүү болуп элем. Instagram, YouTube, TikTok дегендерчи. Ушулар күнөөлүү деп ойлойм да. Вайнерлер. Анткени кыска нуска каалаган темага тамаша таба алсам болот. Мурун биз тамаша ойноп жүргөн кезде КТРден көрсөтчү. КТРден кийин дискке чыкчу. Биз диск аркылуу издалган кишилербиз да. Акыркыларынанбыз да. Дистерди алып калдыңар беле өзүңөр барып сатып алып? Көрөлү. Биз дистерди башында алып көрүп, анан биз дискти алып көргөн эчтеке эмес. Биз деген тамашанын офисинде отуруп алып, ошол тамаша оюн болгон дистерди жана эме бар го, дистерге көчүрүп, моундай комп бар болчу. Бир жастырганда монтип деп 10-15 эме чыгат да, монтип деп жазып чыгат. Ошолорду алып жана дисктин ичине салып, сыртынан кагасын салып, ошентип 1000 бирдеке, 2000ге чейин ошолорду чаптап, анан коробкага салып берчүбүз. Алар бар Дордойго беришет, Дордойдон анан тарап Кыргызстанга полный тарачы да. Ошолордун да келип Эримбек байке айтчы, келе, ким жардам бере алат ушундай депчи. Анан бар жардам берчүбүз ошолорго. Кудай удачаны мындай жакшы берип койгонбу билбейм да. Короче, биз туруп эле эмеге тартылып калдык. Сочиге кетип барат эле тартылганбыз. Дописовго тартылып калдык да. Самат Тозус главный роль. Андан кийин Эмиль менен Эрмек, андан кийин биз достору болуп биз тартылдык. Анан келдик Кыргызстанга, келип эле ушу кино чыкты деп Закартопагасга жетишпей калганбыз. Биз анда вообще кино жөнүндө эчтеке билчү эмеспиз. Анан кийин эле Бишкекке келсе хит Дописова жарып атат. Сон кино болтур дегендердин баары мүмкүн. Анан кийин дистерге чыкты. Ошондо кинонун эффектин түштүк да. Кинодон, мисалы үчүн КВН менен жүргөндө көбүнчө жаштар, мындай өзүбүздөн улураак эле байкелер эле ушундай таанып, ушулар баалап жүрсөк, кинодон кийин мындай бүт эл, даже чоң улуумундан бери таанып калат экен. Кинонун эффекти белки КВНге караганда 10-20 эсе
короче биз үчүн мондай болгон да, дум болгон да. Аудитория чектелүү экен да, демек акты. Жаш курактар, анан баягы көбүнчө жаштар да, а кинодан бүт поколение алган экен да, мынча айткандачы. Тамашада жүргөн кезде өзүңөр студент. Бул Славянскийде окуган кез. Биринчи. Бүткөн эмессиңер. Мен бүттүңөрбү? Жок, бүтө элекмин. Дагы эле Славянскийде кетпей окуп жүргөн болсом да. Акыркы бир курсум калган да. Бүтпөй калдыңарбы? Эмне жагында окудуңар эле? Мен архитектурада окугам. Архитектура, дизайн и строительство деген факультетте специальность эме болчу мен. Дизайн архитектурной среды деген. Үйлөрдү сыртын, ичин, анан канча бир этажга чейин проект кыла алат дегенчи. Ал окуу жакчы мага өзүмө. Спец окуулардын баарын чийип берип, жетишип, жакшы бааларды алып жүрүшүм. Анан ошол окууга жетишпей калганын себеби эме болгон да. Мен студент кезде ошол жана айтып аткандай эле Алматы, Астана, Сочи, Москва дегендердин баары ошол студент учурда окуган да. Мен бир окуудан чыгып, биринчисинде келбей койгончо отчисление болуп чыгып, ойноп жүрүп, коем окуум бүтүрөйүн деп кайра келип, кайра жарым жылдай окугандан кийин уже всё Москвага, Сочиге кетип атасың, Куба сен сборныйдасың дегенде уже мен окуума же эмеге болуп, биротоло жүрөккө болжак жакын болот деп анан өзүм барып эле мен окуумду токтоттум деп эле ошондор кетип калгам да. Актерлык, режиссерлык кылып көрдүм да, анан ошондон мен меникине окусамбы деп, режиссер антын окуп, ошондон диплом алсам болот атам да. Буга чейин тиги Бактыбек Нурматуллун биздин көрүүчүлөрүбүз деле тааныйт. Экөөңөр бир туугансыңар да. Анан анын үйлөнгөндө биз ошол Супер ТВ каналында иштеп жүргөн кез болчу да. Репортаж кылып кеткенбиз тоюнан. Ошол жерде айткан сөзүңөр бар болчу да. О, Бактыбек Бакем деген сальт ашып жүргөндө мен сценарий жазып жүрчүмүн депчи. Ал окуган билимдүү актер. Ошол учурда каскадерлук менен алектенет. Силер окубай туруп, салыштырмалуу андан караганда бир канча көбүрөөк проектке тартылган болушуңар керек да. Экөөңөрдүн да сүйлөшүңөр болобу мындай? Окуш керек, билим алыш керек, анан артист болуш керек, тигиндей мындай тартышы силерде. Негизи эле бул эме болгон да, чоң башында биз үчүн резонанс болгон да. Биз деген тамашада жүрүп, анан киного тартылып, анан сценарий өзү жазып, анан биз кино тартып баштап атык беле. Кино тартып баштаганда кадимкидей эле ушул драманын актерлорунан, ушул негизи эле билимдүү диплому барларына алардан бизге эме сын болгон да. Булар жөн эле КВН ойноп жүрүп эле, калтыршыктер мондай болбойт, короче. Даже булардын киносуна тартылбайсыз, анча-мынча чоң актерлор тартылбай койгончулар да болгон. Ушундай болчу да. Ошон үчүн эле досторубузду тартып, ошо башында ушундай да. Тартылбай ошентип алар жактан мындай болбойт деген нерсе болгон да. Анан кийин тартылып ошту, анан ошо азыр сон болуп калбоду. Аралашып. Азыр биздин балдар да көбүнчөсү окуп атат, диплом алайын деп. Даже алгандар болуш керек жанындачы, арасындачы. Окуп бүтөйүн деп калгандар болуш керек. Ошондой болуп жүргөн, бирок акырын менен эметип отуруп анан ошол эң биринчилерден ошо Гүлмира эже Турсунбаева. Келип тартып. Өзү да юморго жакын эмеспи? Ошо менен жарып Гүлмира эже, Назым агайлар ошолор келип мындай, мисалы Назым агай биздин киного тартылып калган да. Ким Айс Мурадилаев ошолор келгенде мындай эме кылчу. Жок, мондай болбойт биз дегенде, серьезный эмелер кылып, мындай өзлөрүнүн ойлорун айтып эметип, анан жакшы тартылып берип, биз аларды чакырып алып, өзүбүздүн билимибиз жок, эмелерибиз жок. Алар тартылып берген үчүн биз алардан үйрөнгөнбүз да. Канча иш керек. Мен опытымда ошондой болгон да. Калп айтканда болобу, Алар чакырып алып, көрсө алар чын айтып атыптыр да, силер деген билбей эле калбай калсаңар депчи. Мен келип ошо бир кинодо Назарбаев чечкенбиз, Бонд деген кинодочу. Иштешип отуруп, анан сүйлөшүп, съемкалар үчүн кененирээк сүйлөшүп, ал жакта актерскийде көп аткарган эмесмин, режиссер болгондо. Сүйлөшүп отуруп, айткандарын угуп атсаң, көрсө чын экен да. Ошондон түшүнүп, анан кайра ошо жактар изилдеп, ошолордун окуй баштагам да өзүмчү. Чукулапчы. Ошентип. Анан азыр сон болуп калды. Коллаборация сон драмдагылар менен дагы, аларга дагы съемкалар болуп атат дегендей. Алар да сон аткарып берип атышат. Кинонун көркүн ачышып. Калп айтканда болобу. Ачык эле айтайын да. Ошол Бактыбектин үйлөнгөн тоюнда экөөбүз кичине бир мындай сүйлөшүп болгондо, анан
ай депчи бул мендеги көйгөй силерде да бар окшойт деген ой болгон да. Себеби мен оюмду жеткизем деп атып, бат-баттан сүйлөп атып, сөзүмдү жеп атып, сүйлөгөн сөзүм так чыкпай, ошондон эле азабын тартып жүрөм да, дайымачы. Силерде да бар окшойт да. Бат сүйлөгөн боюнча меники ошол эме. Кичинекей кезден бери. Эмнеге сен бат сүйлөйсүң деп баары сен бат түшүң сүйлөп. Мен айлан черимде жүргөндөр, көп жүргөндөр түшүнүп калат да кадимкидейчи. Мен өзүм тамашалай берем эме деп. Мен бат сүйлөбөйм, силер кеч угасыңар деп коем. Аракет кылып көрдүңөрбү негизи так сүйлөгөнгө, жай сүйлөгөнгө? Аракет кылып көргөм. Аракет кылып, азыр деле аракет кылам, напримерчи. Аракет кылып эме кылам, бирок аракет кыла берсең, ошого оюң кетип калып, сүйлөгөн сөздүн мааниси кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай атканым жакшы. Тарс эле, көргөн атат. Көргөн атат. Тамашанын убактысы бүтүп калды да. Сагынып болот экенби? Мисалы кече күнү кайра Кыргызстандап деп чыгып атасыңар да, мындай бар экенби сагынуу? Ошол эме болду да. Кино, ушундай рекламный вайн, ар кандай мындай тартылып, монтаждалып чыккан нерселер менен жүрө берип, кадимкидей сагынуу болду да. Самат экөөбүз да бир үйдө жашайбыз да, бир домдочу. Бир домдо жашайбыз, эки башка подъездде. Кирге чыгып, эшикте чыгып отуруп сүйлөшүп. Чогуу деле канча жыл иштеп жүрөбүз. Ушу элдин алдында сахнанын залда эл отурса, ошонун алдына чыккан тамашалай болуп, алдына элдин алдына чыгып, мындай офлайн тамашалап, же бирдеме айтып берген, же бирдеме ойноп берген өзүнчө эме да, рахат аласың да анданчы. Өзүнчө башка нерсе да, кино менен ал эки башка нерсе да. Ошону эле сагындык деп эле айтып эле ушинтип эмне кылабыз деп эле жүрүшүбүз. Комеди клаб сыяктуу бирдей кылбайлы, бирдеме деп анан стендап акыркы күндөрү эме болуп кетти го. Орусча стендап деле, бүт эле өзүм деле үйдө отуруп орусча стендап көрөм, англисчилердин переводдору менен көрүп отуруп эле анан кылып көрбөйлү деп. Ошол эң биринчи себеби сен айткандай, ошону сагынуудан болду да. Ошону сагынган үчүн ошонго бардык да. Көпчүлүк колдоду бирок эл да сагынып тур. Биз деле эмес, эл да сагынып тур. Залга дагы жакты эле. Баарына жакты. Кайра эле жанагы отуруп алып туруп тамаша жазган, ошол процесс, Эмоционалдык оркача болот экен. Башкача бирдеме табылыш керек экен. Биз деле азыр жаңы баштадык да эми. Бул жанрдычы, бирок мурунку опытыбыз менен дегенде. Эме кызыктуу экен. Сон буюрса эртең бүрсү күнү эмеге кетип атабыз, Караколго. Караколго барып 8-inde коебуз. Самат экөөбүз азыр мисалы чогуу жашайбыз депчи, башка подъездде депчи. Бирок карап көргөндө K77-ден баштаганда эле да, андан агыркы сичи команда, продакшнсы бар. Көп жумуштарды аткардыңар. Иштей берсе болбойт беле, чогуу эле. Мындай экен да. Биз мисалы ага чейин, мына K77, агыркы сичи тамашодо командалар, мисалы команда. Андан кийин курама команда түзүлгөн. Тамашо курама командасы деп мына айтып аткан Сочи, Москва барып келгенчи. Ошол балдар делечи 20дай бала өмүр бою чогуу болобуз, чогуу бир иш кылабыз деп ойлогонбуз. Көрсө жаша турмуш өзү өз ордуна окуп атпайбы дегендейчи. Мен даже азыр мисалы үчүн Эрмек экөөбүз Америкада жүрөт. Мисалы үчүн бирөө тойго кетип калган, тойдо тамада болуп жүрөт, бирөө өзүнүн сферасы менен кетип, өзүнүн диплому менен иш кылып кеткен дегендейчи. Ушундай боло берет экен жашадычы. Бирөө военный болуп кеткен дегендей. Ошондой болуп кеткен. Андан кийин биз Агыркы Сити болуп кинолор жараттык, канча көп эле кино жараттык. Продакшн болуп. Онго жакын продакшн болуп. Эмил Эсеналиев, Эрмек Талайбеков, Самат Эркинбеков, Рүстөм Аскенов, мен бешөөбүз иштеп жүрдүк. Биз күн сайын ойгондук, чай ичтик, жолукчубуз. Бойдоп кеттичи. Жолугуп беле. Ошондо деле ойлогонбуз, өмүр бою бир болобуз депчи. Биз иштейбиз деп ушундай болот го. Достор менен эмеде иш. Ошентип жүрдүк, ошентип жүрүп эле анан баягы ошо жаша турмуштун айынан, иштеген жумуштун айынан мисалы үчүн Эмил Азамат менен иштешти, андан кийин дагы бир иштетти, андан кийин Эрмек өзүнчө дагы бирдеке кылып, анан ушинтип эле болуп калат экен. Бирок негизи баарыбыз эле бирбиз. Эмне үчүн жумуштарыбыз ушундай болуп калат экен, бирок эми бир күнү болсо бир күнү чогуу бир продукт кылабыз го дейм.
азыр эки кишинин башын бириктирип тескерисинче мындай бир команда бололу, чогуу иштейли, бир чогуу жумуш кылалы деп мындай ошонун аракетинде көпчүлүгү жүрсө, а силер болсо даяр бүт таланттуу балдар, бүт креативный ойлонгон балдар, режиссеру, сценаристи, актерлору бүт бардыгы бир жерде чогулган балдарды мындай ар кимдир ар жакка кетирбей эле ошону колдонуп калсам болбойт беле деген ойдо. Болчу. Бул CT Production да мисалы. Бул дагы эме окшойт эми. Азыркы эмеде барган менеджмент деп коебу жанагы. Ошону туура алып кетүү, бул жумушту бул аткарат, мындай кат депчи. Организационный сыяктуучу. Биз баарыбыз эми творчество чыгармачылык кишилери болгондо ошол жагынан кыла албай калдыкпы. Эле кино боюнча сүйлөшөбүз. Кино ошол өзүңөрдүн продакшныңардын CT-дин алгачкы киносу деген жокму? Алгачкы ийгиликтүү киносу. Акча жагынан деле карап келгенде. Алгачкы негизи эң биринчи алгачкы биз деген Доплисовага тартылганбыз. Эрис Абдыжапаров тартканда биз барып монтип көрүп, мындай эле таң калып тартып ошол жүргөнбүз. Андан кийин экинчиси тартылган. Экинчисин кимдер тартышкан? Азыркы Айдын студиядагы Асхат Табалдиев менен ким Данияр Болотбеков тарткан. Ошолор режиссер болуп сценарий жазышыпчы. Аяктан көрүп мынтип кичине түшүнүп баштаганбыз. Анан ошол кино бүткөндөн кийин эле Нурлан Мамакеев деген продюсер байке бар. Ошол чакырды. Дана продюсер дагычы. Дана кинодогудай продюсер да. Биз бешөөбүз жаңы эле ошо тамашадан жүрүп баарыбыз бойдокпуз. Күйүп турган кезибиз бешөөбүз чакырды дагы. Балдар кино тартканга кинодон канча сом тартасыңар деди. Ошо биздин эң биринчи мындай ийгиликтүү нерсебиз да. Биз да азыр да эле эшикке чыгып эле баарыбыз бешөөбүз канчадан жетет, манчадан деп сүйлөштүк. Мисалы, эгер сырлуу болсо. Сырлуу боло койсун, $5000 дедик. Бешөөбүз давай $5000 алабыз деп. Мен мал кесип нормально да. Азыр деле нормально дегенде. Бешөөбүзгө $5000 берсең, кирип туруп. Эмил улуус да чоңуз да. Бешөөбүзгө $5000 берсеңиз, короче, кино тартылып бересиз, тартыласыз дедик. Десек, туруп эле. Все, давай деп кол алышты. Да, кинодогудай эле продюсер, да продюсер деп атпайм, ошентип алышты. Андан кийин бизге шаардын так ортосунан эме кылып беришти. Эме кылып берди. Кычырган квартира алып берди, реальный пентхаус. Мощный пентхаус алып берди, ошол жерден сценарийди жазгыла. Ушундай пентхаус деп идея чыкты, короче. Анан ошол жакта Агыргөдө жүргөн балдар шаардын центринде кычырган квартирада күн сайын душка түшүп сценарий жазып. Күн сайын душка түшүп. Кутуруп кеттик бе. Кутуруп. Точно эле ошол кинодогудай эле ошол квартиранычы талкалаганбыз да. Талкалап анан тиги продюсер байке келип, бият талкалап салсыңар башка квартирага деп, башка квартира дагы бирди алып берди. Анан ошол жакка барып болду, тартипке келге деп анан ошол жакка барып тартканбыз. Ошол кинодо биз сценарий жазганбыз. Нурлан байкебиз режиссер болгон, продюсерчи. Бирок алдагы баягы опыты жок, көп болбогондуктан чогуу болгонбуз да баарыбызчы. Актёрдор болуп, анан ошол жерден анан кинонун эмесин ответственностун түшүнгөнбүз да, ага чейин түшүнгөнбүз да. Реально түшүнгөнбүз да, бул керек турбайт, керек туруп, кадимкидей мурунку Доплисова 1-2 тартканда биз эчтеке переживать кел эле кыйын болду, гримге отур элечи. Тиги жактан түшүнгөнбүз да, башка эмне ответственность бар экенчи. Ошону түшүнүп, ошол жактан кино оңой эмес турбайбы деп, ошондон тартып. Премьера күнүчү, эртең премьера күнү закрытый показ болот деген күнү кадимкидей баргыбыз коркконунан баргыбыз келбей, бирибизге тамашалашыпчы, мен кеттим аэропортто жүрөм деп эле. Эмил тамашалап балдар, мен телефонумду өчүрүп атам, давайте мен издебегиле деп эле бирибизге тамашалап, ушунчалык эме болгон да. Качып кетелиби деп эле кинодон ушундай ответственность. Анткени өзүм сценарий жазганда элге эмнени берип атканын коркот экенсиң да. Мен болбогон нерсе кылып аткан жокмун, бул туура эмес эмеспи депчи. Ошондой ответственность болуп, ошондон коркуп ошенткенбиз да. Премьера күнү кадимкидей кинону көрүп атып, колдорум ойтуп, калчылдап, переживать этип, башыңа эмне болуп атканын билбейм, кино бүтүп, колдор кол чагып анан ошо отзывдарын айтып баштагандан кичинен кой берип, анан ошондой түшүнгөнбүз да. Пентхаус деген кинодон биз
кинонун эмесин ответственность түшүнгөнбүз. Кино эмне экен? Кино жараттуу кандай экеничи. Андан кийин кинолор андан кийин Браво тартылды. Браво тартылганда мен мага деген ошол Бравода сценарийге акча төлөп берген. Тартылган үчүн мага ошол кезде iPhone 5s алып берген. Ошондо iPhone 5s жаңы чыгып аткан. Ошол эле продюсер алып берип алып. Мамаке. Андан кийин Султан Сүлеймен деген кинодо, андан кийинки кинодо мен режиссер болгом өзүм уже. Андан кийин Гончу такси деген кинодо тартылып, анын сценарийин жазышып, ошентип машина алып, ошол кездегилерибиз берекелүү. Андан жанагы эң кирешелүү кино болсо бул биздин эмебиз. Жора Гулянын биринчи части. Бул Агоргой Сити, Самат, мен Рүстөм үчөөбүз кылганбыз да. 2017-2018 кылдык го. Ошол эң азыркы биздин эмебиз кинолордун арасынан эң кирешелүү ошол да. Пик. Ошол кинонун айынан азыр тетинде үйдө чогуу жашап жүрөбүз да. Ошончолук э? Ошончолук. Ошондойго жеткенбиз. Самат. Ошондой болот экен. Жакшы көңүлүңдү коюп, душаңды коюп. Негизи эле бул Жора Гуля деген образ биз бир рекламадан баштаганбыз да. Такси реклама кылып берип койго деп, ошол рекламага давай сен аялды аткар, эми эркекти аткарайын, улумун, ушундай ата энелер үчүн давай. Мынтип эле сценарий жазып койгонбуз. Өзүбүз деле мындай көп эмел кылганбыз, мындай эле болот го депчи. Кыргыз-Драмга бардык. Гүлнар эжени тааныйсыңбы? Грим. Грим, Шайыр Касымалиеванын апасы. Азыр көзөп кетпеди я. Ооба. Кайра болсун. Ошол эжекеге жаңы тааныштык, кирдик. Мен ушундай 50 жаштагылар курагында где-то бир ата-энелерибизге расчет алдык да, где-то бир 65-66 жылкы кишилердей ушундай 50 жаштарга туралап бизди грим деп бериңиз. Муну аял кылып эме деп. Бул аял болсо мындай аябай кичине шустрыйраак, бул болсо кичине серьезныйраак мужик кылып бергизсе хорошо деп туруп. 3 сааттын ичинде экөөбүз жазды. Күскүдөн көрүп алып, көргөндө ачылды да, реальночи. Илхам ачылды, экөөбүз бир ролик тартмакпыз, бир күнүн ичинде 4 ролик тарттык. Бирөө реклама, үчөө мындай эмесчи. Вайн. Ушундай эме грим кылсалды биз ата баштады да өзүбүздөн. Ар бир шагыбыз жарылып. Интернетке киргизсек өлө хит болду. Анан заказчиктер чыкты, толтура рекламалар тартып. Уже кино тартка деп отзывдар келе баштады. Анан сценарийин жазып туруп кино тарттык. Ошол моментте мондай бир мындай эме жок иштегенбиз да, мындай ноосу жок дегендечи. Баары эле өзүнөн өзү эле момент эле баары өзүнөн өзү эле болуп элечи. Образдын жакшысынан окшойт да. Ошондо кинодагы наоборот тартылып душабызла когда өтөт. Чын жүрөктөн иш кылганбыз да. Чын жүрөктөн иш кылсаң ошондой кайра эме келет экен. Берекеси ошондой келет экен да. Жо мынакей. Үчөөңөр котпойсуңар Рүстөм, силер Самат Эркинбек. Үчөөңөрдүн үйлүү болдуңарбы? Ооба, почти. Эми Рүстөм үй алган жок, бирок ал бизден кеч үйлөнгөн да, ал үйлөндү, машина алып, ошентип. Короче, үчөөбүз тең бирдей алганбыз да, короче. Ким эмнеге корот деп билбейм дегенде. Эмнеге корот деп билбейбиз да. Ким эмнеге корот. Ал жагын сурабайбыз бирибизден. Эмне кылдың деген Сагындыңарбы өзүңөр ошо Жора Гуляны азыркы учурда? Чыкпай калдыңбы? Жора Гуляны токтогонун себеби эми биринчиден кечке бир нерсени кылсаң да эме болот го. Анан дагы бир себеби ошол эме болгон. Отзывдар. Бир кезде эме отзывдар болуп кетпеди беле. Эркек киши эмнеге аял кишинин ролун аткарат депчи. Ушундай түшүнбөстүктөр болуп. Негизи Чарли Чаплин деле аялдын ролун аткарган. Эдди Мерфи деген легендарный комедиялары бар. Ушундай бар да. Бизде ушундай бир эме болуп кетти. Анан Самат достагы мага эркек кишини аткарам, анан аялдын ролун мен кичине аткарганда Зура дегенчи. Саматка аябай жазуу ийгендер болгон да. Анан ал дагы жүрөгүнө жакын калып алып, мындай бакыр жаман болуп жүрдү бир кезде. Биз айтып койгой деп анан ошентип жүрүп анан бир кезде ойлондук өзүбүз деле ушундай өмүр бою ушуну аткарып жүрө элмек белек деп токтотол деп анан токтотканбыз да. Сагынып болот, бирок эме эле го дейм. Андан да жакшы образдар алды да го дейм.
Бирок мындай өзүңөргө кино өзү эле мисалы ошондой ийгилик материал жактан карап көргөндөчү ошондой кирешелүү тармак болуп аткан болсо реклама түшкөн дагы аябай көп болду. Мисалы Жора Гүлян образына. Биз Жора Гүлян образы менен аябай кымбат таркалуучуларыбыз болгон да. Прям бир роликти там азыркы 3-4 роликтин баасына дегендейчи. Ушундай таркан заказчиктер болгондо, анткени алар заказчик шыгыл бизге Жора Гүлян тартылып бергилечи дегенчи. Ал образ өзү ушундай удачный болгон да. Ушундай көрүп атты да. Азыр деле тартылып бергилечи дегендер бар, ама бирок отказ беребиз да. Таптакыр жокпу азыр? Азыр тартпайбыз такыр. Ошентип өзүбүзгө сөз чыгарып эметип алганбыз. Колдорубузду кесип кандарды тамызып да. Болду, точка. Ал эки тартпайбыз да. Ошентип кылбайбыз деп эметкенбиз. Алгачкы түшкөн реклама. Ошол Гүлнар эжебиз дайыма ошол эме кылчу да. Как раз ошол моментте эле ошол Гүлнар эженин өзүнүн алдына ошол убакытка туура келип калды. Ошо менен биротоло эметтик да. Токтоттук да. Гүлнар эже башка гримерлерге боятканбыз да. Окшошпай калчу. 2 жыл боёп көргөнбүз, экөөнө тең окшошпай калган. Андан кийин только ошо Гүлнар эжеге калтырабыз деп кылдырганбыз да. Гүлнар эженин эмеси чоң эмес вклады бар болчу да. Аябай жакын образ болчу. Эмне айтсаң күлкүнчү болчу да. Эмне теманын кызыгы болсо ха-ха да. Өзүбүзгө деп күлүп алалы деп анан кайра тартып ушунчасы. Азыр эми көз ачып чумганча бир 10 жыл болуп калган турбайбы бул чыгармачылык жүргөнгөргө? 10 жыл. Тамашоо 2008-жылы башталган. Эгер тамашадан баштап эсептесе эме болуп калат. 10 жылдан ашып кетет атпайбы? 15 жыл кетет го, 2009, 2010, андан кийин 10ду кошсоң 20, кайра 3тү кошсоң 15. Калькуляторду алып чыгып алсаң, 15 болуп атпайбы? Ооба. 15 жылдын аралыгында азыркы учурдагы менин суроом кинодо 10 жыл да? Кинодо, макул, кинодо 10 жыл. Реклама, тигулардын баарын эсептегенде азыркы учурдагы ставка реклама. Реклама кандайдыр бир ставка жок. Клиентке жараша айтмай. Клиент крутой болсо көбүрөөк айтмай. Клиенттин эмесине жараша. Эмнени рекламага кантасың? Жана кандай кылып бересиң, канчаны кылып бересиң дегендей. Ошолордун зависит этет. Бирок мынча суммадан түшпөш керек деген бар да. Эң азы 700дөн түшпөйбүз да. $700 түшпөйбү? Эң арзаны. Так 2000ге чейин 2,5 чейин иштеген күндөр болгон. Бир байын $2,5 миң? Бир рекламага. Ошондойго чейин болгон да. Ошондойго чейин иштесе болот да. Мен менен. Кеттик жүрөй байын тартабыз дегенде. $2,5 миң. Биздин рекордубуз ошол эме. Жора Гүлян менен 2800га тартканбыз. Бир байын. Иши ал өлө хит болгон да. Элдин эсинде болчу? Ошолда Жора Гүлян эметкен жана эме боюнча. Аршан менен Тан деп аралаштырган. Ар бир күскөн эстесин деген бар го. Аршан Тандар бизге Жора Гүлян керек. Төлөп беребиз дейт. Мынча десек. Хорошо деп салышкан. Ал кезде да рекламалар көп болгондо ушундай баан көтөрөсүң да. Образдарың жакшы болсочу, качет этсочу. Мисалы үчүн азыр мен мисалы үчүн реклама кылбай алгам акыркы күндөрү негизи эле. Акыркы 1 жыл, 1,5, 2 жылдан бери. 2 жылдан бери иштешпей эле карантинден бери реклама кыла элек болчумун. Акыркы жарым жылдан бери кылып атам. Ошон үчүн азыр ставка эң арзаны 700дөн, анан 700дөн өйдө кетет да. Мисалы Жора Гүлө бул пик атпайбы? Эң жогорку суммада баягы алып келген кирешелүү үч таптакыр мына банкрот болгон фильм кайсы болду? Силердин продакшнда. Таптакыр эмес, мындай минуска кеткен. Минуска кеткен кинолордон бир 2-3 болгон. Бирок баягы кийинкилерин баягы минуска кеткенде мурунку опытың менен жаап кеткен оңой болуп калган, уже билип калгансың да. Ошон үчүн биринчидеги опыт аябай катуу кеткен да. Ошо Понт деген кино тартканбыз. Рустем Аскенов экөөбүз. Биринчи акча деген кинодон кийин. Биринчи акча деген ошол Рустем экөөбүз өзүнчө компания ачып иштей баштаганда да. Ошону тартканбыз. Ал кинодон иштек акча таап эле, жыргап эле
жаңы үйлөнгөн кезим болсо жерге бара жүрүп өткөн экен. Анан понт деген кино тартып, ошол жактан банкрот болуп калганбыз. Ошондо мен банкрот болуп деген ушул турбайбы ошондо кыйналгам да. Ошол канча 2016 2017 жылдары. Чоңсунма. 2016. Чоңсунма 30 досум экөөсү $30,000 күйгөнбүз. 15 миңден. Күйгөнбүз. Анан ошол баягы биринчи ушинтип күйгөн чөттөнгөнчө жүрөккө жакын кабыл эле, монтип эле кайгырып эле өзүнчө элечи. Иштебей эле депрессияк болуп эле кетти. 1 жылдай жоготуп салганбыз да. Ай. Көрсө токтой иштеп кетерсең эле кайра эле анын эми бул акча келет кетет деген нерсе чын экен да. Азыр Ал любой проблема жабылып кетет экен да. Просто токтой эле иштей берсең жабылып кетет экен. Андан кийинки күйгөндөрдө ошон үчүн биз токтой эле хоп чик деп жаап кеткенбиз да. Качадан бери кино тартасыңар? Биз деген акыркы кинону эмеде тарттык. 2021 тарттык да. 2 жыл болду. 2 жыл. Жорга көлө 2-ни тартканбыз. Кинолорду көрүп атасыңар. Азыркы учурда күн бош убакыт жок экен го. Мисалы азыр кинолорду премьера кылган. Ар бир 4-күн сайын жаңы кыргызча чыгып атат. Ооба. Ар бир жума сайын. Эми жакшы болуш керек негизи анын чыгып атканчы, бирок кандай кино чыгып атат деген да. Өзүңөр деле баа берип, карап, коюлат болушуңар керек. Эмне болуп атат, эмне кино чыгып атат, азыркы учурда көрүүчүгө эмне керек дегенчи. Ойлонуп атпайсыңар, айтып атпайсыңар, мисалы сценарий жазып атам киного депчи. Эмне жөнүндө ойлонуп атасыңар? Кайсыл темага? Кино азыр эме? Азыр мен 2 киного иштеп атам. 2 сценарийге. Биринчиси бул эме? Баягы эмени аябай киреше аябай көп болсун деп акча эме болуп прокат аябай көп акча көп табайын деген ойдо эмес. Эме сыяктуу бул эме да баягы эмеге калтырып кетели деген бир сценарий болуп атат. Кийинки муунга же болбосо азыркы жашоодогу бир социальный серьезныйраак бир нерсени өзүбүздүн колубуздан келген ушул комедия же болбосо мындай бир душевный сыяктуу көрсөтүп кеткенге да. Просто мону ойнтуп айтып салайын деп атам, бирок айтып салсам жана эме деген бар го, бир ишти кыла элек да айтып салсаң болбой калат деген нерсе бар го. Ошого ишенип алган окшойм, что-то айта албай атам да. Бирөөсү ошондой. Бирөө болсо ошол азыр менин жанымда Нурбек деген бала жүрөт. Ооба. Нурбек Асылбеков деген жаш бала. Ошого мен билген нерселерди үйрөтүп атам. Актерский жактан дагы, сценарий жазган жактан дагы ошол экөөбүз жазып бир комедия даярдап атабыз. Кийинки жылкыга. Кино тартканда биз эмнеге режиссер сценарий болуп кеттик? Себеби мондай болгон да. Биз эч ким тартчу эмес да. Эми сага айдан кийин, көрдөн кийин эч ким тартпай калган да жүрөйүнөчү. Жок болуп калганда убакыт коротпош үчүн биз жанагынтип өзүбүз кылып, өзүбүз монтаж керек болчу да. Өзүңөрдүн киноңөрдү өзүңөр кестиңер. Ошентип керек болчу, ошентип керек болуп эле, ошон үчүн ошентип мен режиссер болуп калдым да. Ошентип өзү сценарист болуп калдык, актер болуп калдык, өзү продюсер болуп калдык дегенчи. Ошондой принциптер ушул эме эле окшойт. Колдон келсе ошо өзүңдү алдабаш керек экен. Бирөөнү эмес, өзүн биринчи. Өзүңдү алдап алсаң анан башка бирөөнү алдабай турушасың да. Ошон бир иш кылып атканда, же бирдеме кылып атканда, негизи эле ошо өзүңдү алдап эле калып эле бирдеме кыла бербей. Анан ошол шашпаш керек экен. Жантылашпаш керек экен. Ошо жантылашпай, шашпай эле анан ошо калп айтпаш керек го негизи. Честный болуш керек. Буга чейинки жана жогоруда айткандай эле ыр чыгардыңар, кино тарттыңар, киного тартылдыңар, коомчулукка күлкү тартууладыңар, агыргө силердин продакшн, силердин командаңар, силердин жигиттериңердин эмгеги да. Кайра чогулгула я, чыгаргыла да бир нерсени. Ооба, чогулуп атабыз. Азыр стендап Кылыш керек эле деп кетип калгам деп кылып койгула эми. Ооба, стендап кылып аткан себеби эме болуп атат. Ошол тамашада ойноп жүргөн Агыр стилинин командасы эле эмес. Бүт тамашада ойногон балдардын баарына айтып атабыз. Келгиле чыккыла. Кызыктуу бирдеке кылгыла деп. Именно Агыр командасы болсо буйрса. Эми прям жакын карада болбосо дагы бир келечекте точно кылабыз да. Жакшы бирдеке кылабыз. Сон кызыктуу. Элге, жиндилер жолуккан турбайбы дегендей. Жиндилер чогуу бирдеке кылышкан турбайбы. Кубанычтамын.
бүгүнкү маек бүгүн силер менен амандашып силерди таанып, эмненин артынан болгонун, кайсыл убакта болуп кеткениңерди карап туруп, демек мындай болушкан турбайбы деп да бир өзүмчө бир ойго батып калдым. Чоң рахмат маек, көрүшүлөргө, маалыматыңарга. Рахмат көрүшүлөргө. Жыйынтыктоо сөз болсун. Жыйынтыктоо сөз ошол. Рахмат силерге. Ушундай интервью алып, жанагындай ачык суроолорду сурап, көп нерсени айтып салдык окшойт да. Силердин каналыңарга ийгилик, кызыктуу маектер болуп турсун ушундай. Буюрса келечекте дагы бул биринчи эле эмес, дагы чоң иштер кылгандан кийин дагы жолугуп маектешип туралы, Буюрса. Ийгилик. Ийгилик. Бар бололу. Ошол көрүүчүлөргө ийгилик, кинолорду, стендаптарды, жана ушундай рекламалар эгерде лентаңардан чыгып калса, лайк басып, өртөн калтырып тургула. Урматтуу көрүүчүбүз, биз жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Артка карап басып кетип калбайлы. Басалы. Эң соңунда эмчешебиз да.